Байыркы кыргыз жашоосу. Жаш муундун кызыкпаганы келечекте мүнүшкөрлүк сыяктуу улуттук баалуулуктарды унуттурат. Bayımı taratıp alıstan, unutup bardık neresini, sararıp olup anısızdan, sakındım tuğan neresini. Инсан көрсөтүүбүздүн бул сапары Алай районунун Тоосу кенен Кең Жылга айылында уланат. Өзгөчө бабалардын мурасы болгон мүнүшкөрлүк менен бүгүнкү күнгө дейри алектенген Тагай Жоробеков. Куз салуу, адамга эс алуу, эргүү арнаганын айткан мүнүшкөр 28 жылдан бери бүркүт таптап келет. Gülükten olsa gülüktör, gülükten kıyın münüşkör. Münüşkör bürküt salganda kızığın jandap jürüp gördük. En kızık bu da kumar, bu da bürküt demetkende karmaganda. Bu ilgeri emek olatkan bir ayıldı bakkan, giyik aldırıp, tülkü karışkır aldırıp, bular jalan tört ayaktın olat da, bular. Karmagan dersezin koyor beyt. Oşa yetti verip, bir ayılda terilerini satıp, oşakları kalmaştırıp, un buğdayga barter kılışı bilgerap kerip, bir ayıldı bağып yürgen. Köp emelerden parandalardan en töresi uşul bürküt bolat. Kızık. Bunu salıp emetkende tülkü alıp tevrimi alıtkanda çağal jet ketkanın rahat özünce. Bunu azı jaş baldardan bilbey etat. Bu azayıp ketat. İlgeri bizim atalarımız barlar nerede salıp yürgen, emek olgan. O da buna Aslanbay degen oğan barlar azı 90'lıklarga çıkıp kaldı. Birle uşul kaldı, belki havalarımıza ötüp ketти. Bizi İreme degen ağamarla nerede bürküt karma salıp жүрген, Özde Akkay degen ağalarım varla. Uşulardan ülge alıp mende açtı. Bирок atam kuz salıp жүрген. Çoğun buvam. Buvamın arkası bürküt salıp жүрген. Uşulardan karma öğrenip özüm 93 yıldan beri karma adam burada koydu. Yemedenem sapkastar kayelekte. Buna köksü dep, buna büyük yemelerde ezretlerde koy karma oşakta жүрген. Байыркы көчмөндөрдө мүнүшкөрлүк эң барктуу кесип катары сыпатталган. Чоң аталары бүркүткө тоодеке карышкыр түлкүлөрдү алдырып, терилерин буудай унга алмаштырганын Тагай мырза айтат. Атасы айылда мал чарбачылыгы менен алектенип кош таптоого анча маани берген эмес. Союз тарагандан кийин жашындагы эңсеген өнөрдү орундаткан. Алгач ителги кармап аймакта өткөн ийди самалыктардан калчу эмес. Эл башчылар коноктор келгенде жаныбарларга ителги салып салбурун уюштуруп келген. İtelgi karmadım birinci. İtelgi karmap, itelgi salıp, жүрüp, oşol vaxtlarda kaysı jilegen 97 eken, 98 mi Akayip menen uçuraşkamın. Biraz barıp mınal Gülçö'de Kurmancan Datka, Alimbek Datka'nın parkı açılıp oşoğa gelgen. O yüzden oşoğa uçuraşkamın. Oşondan beri itelgi salıp жүрдüm. 5-6 jil itelgi salıp, joğotup itelgime. Telim joğotup Sovet'ten taap kelgenmin. Bu Karagulcadan. Aldыңкы nemelerge, çaldarga bir tay suyunçulap
сүйіншісін тополоң деген келгеле кийинки эмелерге курактарларга бир кой берем деп одан багы карак ичкендер болсо бир жашы карак деп сүйүнчүлөп жүрүп 20 күндөн кийин ошол жактан советтен таап келгем. Улакка барып калышып туугандардан ошол жактан гап болуп эме болуп анан табылып калышуулар 350 сом пул берип бир тайдын пулун алып келишип мен олорго берип алып келип кийин салып жүрүп көп кекири калдырдым ого. Ошо тополоң деген телгин мына капчыгайда салып жүрүп бир бүркүттү тээп жүргөн. Бүркүттү тепкени булар уя талашканда уянын жанына келгенде же болбосо жем талашканда гана тегет. Ителги бөлөк убактарда тийбейт бүркүткө. Ителги негизи. Анан кийин ошо тээп канатын сындыра тепкен экен. Сындырада тегет, же болбосо мөлтүрө тегет элден тепкенде. Өчүп калганда бүркүт. Бүркүт өтө эме ителги өтө катуу тегет да бол, удары күчтүү болот. Бүркүт олар кара шумкарга кирет. Азыркы таптаган бүркүтүнүн аты ак куйрук. Аска зоолордо тоо текелерин алган шумкардын тукумунан алып келген. Бүркүттөрдүн жашынын эсеби боюнча алганда 2 барчынга жеткен, 5 жашка чыккан. Коюн, суур, майда жандыктардын бардык түрүн алган. 3 бүркүт кармап, 1 бүркүтү олжосун кууп, сынык бутакка сайылып калган. Бүркүттүн олжо алуусунда жаш өткөн сайын тажрыйбасы артат. Бардык тирүү жаныбарды бүркүт башынан кармап токтоторун мүнүшкөр айтты. Ак куйрук бүркүтүн күчүнө келгиче таптап, кийинки жылы карышкырга кое берет. Бул ак куйрук деген бүркүт деңизде келгенде 5 километр бийик, 4 километр бийиктикте жүргөндөгү бүркүт алайды болсундагы мынакта эме болгондогу. Бул уядан алынган. Бул бүркүттү мен өзүм ата бабаларым карап багып эме болуп жүрүшкөн. Анан өзүм атам туку деген атам кармабай коюп, анан баласы мен балдарым деле кармабай сал. Жаштар азыр билбей атат. Бул бүркүттү таза эме болгондорун салып, бул өтө кызык. Азыр 2 түлөк, эме 2 барсын болуп калды. 2 барсын дегенде жалпак тил менен силерге айтканда бозум түлөк, ыма түлөк, кум түлөк, 1 барсын 2 барсын деп кетип 5ке чыгып атат. Мынасы деп эметкенде. Bunu dagы үйрөткөндө кыйла. Муну жаш баладай карайсың. Астайдап, сылап сыйпап, жанын орутпай, эме кылып карап жүрөсүң. Мунун алгыр эметкендегисинде жана айтып өттүм, мынанда белгилери бар. Мында 4тө, мынада 4тө, мынада 5. Бир берки бүркүттөрдө 3төн, мынасында 4тө болуп калат. Мыналарда 3төн. Эгиден алгырлыгы. Анан бул күчүнө жетип эметкен убактарда карышкырга сала турган убактарда мына такөр деп коет, мына ол 350ден ашып туруш керек да. 350ден ашканда анан ошондо күчүнө кирип бемалдар болот. Азыр мен түлкүгө гана салып алдырып эме болуп атам. Ошо күчүнө убагына жеткенде карышкырга да салам деп жүрөм. Муну. Бул өзүнчө куйлан мына ол чаң канча чаар деп мынедеки жүндөр мынанда күлөш жүндөр болот, мында таста мынеге чейин жеткен. Өзүн жулуп, мына куйланып чыкпай эме болуп жулуйду эметкендигинен. Жулуп булукканынан эме болот кандаксы. Көп берип койсоң жемдалан өлүп калат. Муну аздан берип көбөйтүп анан кайтара амалга киргизип аласың. Анан ошодон чыккандан кийин таптап анан карап көчтү жууп бересиң. Буну таптаганда. Ширесин кетирип таза жууп бересиң, бул ичин тазалайт. Анан дагы ыраңы бөлөк болуп тап эме болбой атканда кое дейт. Аттын жалынан жазан куйругунан же кийизден алып туруп ороп, анан жуткузасың. Бүркүткө. Жуткузганда ол жак-жактакы калып калган сүйбө сөөк калып калат, жүндөрдөн калып калат, тарандан эмелер көчтө жүндөр калып калып, ошону тут эме болгап анан кулгуп жерге таштайт. Ишин тазалайт. Өнөрдү аздектеп жүрүп кадыр барк тапкан. Салбурунду аңуулоого чыкканда куру кайткан эмес. Булар салынып эметкенде, талада салып эметкенде жүргөндө бул эле постоянно эле ала бербейт. Ала албай жазып дагы калат. Ошол маалдарда куйланып жини келип эме болгондо итебиргит же өзүңө же какмашынын бирисине кол салат. Кол салып жем берет деп ашыгын болуп.
Ол эми постоянно чыкканда эле сала бербейт. Бул наканда birер marta gana kelip tiyet da негизи. Ителге. Карашумкарга Ителги, Илашин, Жаңалмай, Турунтай күйкө кирет. Бешөө ол бөлөк Карашумкарларга. Булар бүркүт ошолордун төрөсү. Куш бар, кыйгыр бар, өкө бөлөк эмелерде, уруктардан кирет. Кушту салганда куш 200 метр, 300 метр кууп барып еңип калат. Еңбесе аркасынан илешеле кете берет. Кайерге барып, кекилип гүпкөгө барып, кирип тийген жерден барып жетип, о жерден көп алат. Анан кушка коңгура тагат куйругуна. Жерден куйрукка коңгура тагып коет. Коңгура тагып гүпкөнүн ичинде, эменин ичинде алып алганда көрбөй калат да алып барып. Ошондо коңгура кыңгыртап эме болуп белгилеп ошондон табат. Ителге коңгура такпайт, онун куйругу калта болот, путу калта болот деп. Ол дагы жеткен жерде бул ителги каты кууганда киреге шарт эле каз жерде тиет. Кекилик эме. Кээ кекилик төшөдөн барып кармабасаң да болот, каты кууп барып меткенде. Бул өтө каты учат да, тээп чүрөт, анан эң багы жерден барып алат. Багы чаңор деп түшкөн жерден барып ала албайт көп ителге. Путу калта жөргөлөп кетип кала берет ителге. Куш эшиктөрдө жерге путу узун шарт жетип еңип алып отуруп калат ол. Көп алат ошондой жерден. Мүнүшкөр сайыпкер дагы болушу зарыл. Элеттеги жашоосунан улам мыкты күлүктөрдү таптаган. Кармаган жылкылары көк бөрүдө мыкты оюн көргөзүп, кымбат бага сатылып турган. Көк бөрүгө түшкөн наркы кымбат 2 аргымагы бар. Бул ат адамдын канаты дейт. Илгертен бери ата бабабыз ат менен жүргөн. Атты үзбөй кармап минет, кыргыздарда жылаң атты үзбөй кармап минет да, кыргыздарда. Мына аттар мисалы үчүн азыр улакка чабылган аттар. Улакка чабышат эме кылып. Мына атты мен жаңыдан былтыр кунанында келген базардан, Өзгөн базарынан. Бишкектен келген деп эме кылышат. Анан муну мен үйүргө койдум. Быйыл жаңасы быйыл жаңасы. Үйүргө же сезбеге коюп эме кылып атам. Эндиги жылда үйүргө коюп, анан жаш чабылып эми жаңыдан кичине чекеден чаап эме кылып атат балам. Үйрөтүп атат азыр келеге көп салын элек. Жаш булат. Мына чабылып жүргөндөгү булат эмеден келген 200 миңге бир жактан келгендеги ат булат. Үйүргө коюлуп жүргөн каласы бар, улагы бар мына алаттын. Болгондогу. Мына алат жашат. Ошондо кылып магы биз эми тоо ташта болгондон кийин ушу жалаң улак немеде үйүргө коебуз атты. Анан баасы келип катты аттардан сатат. Бишкектен келген чоң аттардан бар. Айылдарда азыр эме деп ана Полша деп эме кылышып, атчат эмелер чоң болот экен. Бабалардан калган өнөрдү улаган инсандар жыл өткөн сайын катары суюлууда. Жаштарды куштаптоого эч кызыгуулары жок экенин жада калса, өзүнүн дагы балдары кызыкпайт. Көп учур карыялар дагы бүркүт канча табак жүгөрү жейт деген суроолорду мүнүшкөргө көп узатат. Жалаң көш жейт. Бул бираркилерден угуп азыр эме болуп калып канча табак мака жейт дегендер дагы бар, сурап жүргөндөрчү. Чоң эле адамдардан сурап калат. Билбейт да, азыркы жаштардан көбү кармабай калып азыр мынаны бүркүттү көбү билбейт. Паранданы кармабай калды. Илгеркидей ата-бабабыз эткенде булар жалаң таза көш жейт. Бул азыр таптап атканыңда көштү азырактан бересиң. Сал этин таштатып арытатырып, сал пасыраак кылып этин тартып, анан кийин жаңыдан үйрөтүп атканда муну чырга деп коет. Түлкүнүн терисин ороп, ошого кичине көш байлап, анандай жерден салып, көрсөтүп томогушу буруп жедирип, анан кийин узартып, салып, анан үйрөтүп, эметкенден анан тири бересиң. Тирик жандардан коён,
Etrafında küçük emelerden tirgijan, bular көбүнчө tirgijanды алып жүргөн да, 4 аяктан алып жүргөн. Tirgijanды ошону алып жеп, үйрөтүп, кандырып, эме кылгандан кийин анан түлкүгө саласың, сыртка алып чыгып ушундай койгондор эмелерге. Олордон өтүп калды азыр. Эмдиги жылдан, аркы жылдардан тартып, карышкырга да салайын деген ниетим бар. Эми ал күч барымда. Азыр мен да пенсияга чыгып калганмын. Бүркүттү таптап эметкениңде 5-6 күндө бирден аздан жем берип турасың. Анан муну багууга кирет. Багуу деп коет, түлөккө коет. Бир комнатка бош кой берип, ошол жерге жем таштап берет. Бул жазында Саратанда. Саратанда чөп өсүрүп, эме болуп, берки жаныбарлар, түлкү-бүкүлөр балалайт. Баардыгы ошолуктарда салынбайт. Камал бул түлөктө болот. Жүндөрүн түшүрүп, бөлөктөн чыгарып, эме болуп турат, өзгөрүп эме болот. Ошонун айтылып, анан ошо багууда тургандагыда семиз болот эми, ода ылгабайсың, көз таштап, тапканыңды бере бересиң, жеп, суу коюп коесуң, тепкаттар андашта киринип, ишкетүүдөн көздөр жата берет. Ошол убактарда семиргенде, алып чыккан убактарда коюп койсоң 40 күн турат. Ачка. Чыдайт. 1 ай 40 күнгө чейин. Чыркага жакында кармаган түлкүнүн терисин байлап таптаган бүркүтүн салды. Олжосун тез алып, оңойлук менен мүнүшкөргө бербеди. Ада, кыгыр. Аккойрок. Oldu. Oldu. Ошол саяпкер болгон экен, үйдүн ичинде жатып, көмкөрөсүнөн жатып, эшикте келатканда бул кандай ат десең, суу элек деп, суу тилек атты билип алган экен. Дүбүлдөтүп басып болуп калса. Тапчылдыгы илгерки эметкенде, ол да бүркүттөгө багып салган, булакты чапкан, 90 кг, 100 кгдан ашык тапактарды көтөрүп жүргөн. Түлкүлөрдү алдырган, карышкыр алдырган да ошол. Кыргыз бүт бардыгында жөмдөндү. Тайгандага салат. Куштага салат, мындай итти үйрөтүп алганын айтпаган, кийиктерге, эликке, эмелерге үйрөтүп салып. Жаратылышты коргоого кирген соңку мыйзамды аңуулоого жана жапайы жандык кармоого бөгөт коюлган. Айылдаштары менен бирге бүркүт салганга чыкканда көйгөй көп жаралат. Улуттук баалуулук катары келе жаткан мурасты мыйзамдаштырууну айылдаштары колдойт. Кыргыздын менталитетин мындай айтканда жоюлуп баратат да. Куш кармасак, бүркүт кармасак, иштарап салышат. Биздин ата бабаларыбыз, чоң атам, мына айылда Жорабек деген абаларыбыз, Өмөр деген чоң аталарыбыз бүркүт салып келишкен. Ушул айылда бүт эле бүркүт куш салган балдар да. Азыр эми көптөн бери ушу мына жагдайга байланыштуу эч эле бир закондуу түрдө бир куш сала бергиле деген бизде закон жок да. Ошон үчүн ушу куш кармаштан азыр жаштар калып калды да. Эмне кылышыңды билбейсиң. Куштарды кармап, тор менен кармап, илгертен бир куш бир айылды багып келген да, илгертенчи. Бир бүркүт бир айылды багып келген. Эми кыргыздын эң жакшы менталитетин ушу жоюп баратабыз да. Районго барсаң, куш сала бер же болсо кушка уруксат деген кагаз бере алышпайт, 2 эл кагаз бере албайт.
Өткün өтөт, каяктан келет, өтүп кетет, бирок редкий, аз. Анын үстүнө бу куш кармабай калды. Куш кармаса муну илгертен кыргызда төлдөтүп да келишкен да анычы. Бири эркегин бакса, бири ургачысын багып, onu төлдөтүп да көбөйтүшкөн. Эми ушу райондон жетекчиликтен ушуга көңүл бурса, менталитетти баары жок. Маселен, Чолпоноодо да көчмөндөр оюнунда ителигини кушка салып, эми кекелге салалы десе, бул мукачылык деп тарттырбай жоюп атышат да. Бул деген менталитет жою да. Биздин менталитет алып, куш алдырыш, бүркүт менен карышкыр, түлкү алдырыш да максат туурабы? Бул элдин илгертен канына сиңген нерселер да. Мүнүшкөрлүк унутта калып баратканы Tagay мырзаны өкүндүрөт. Айылда 10 жыл мурда бүркүт, куш кармаган аксакалдар көп экенин, азыр Дуанда жалгыз өзү калган.